эле кетет да булардычы. Мол жолду караганда өтө кооптуу, мол жолго өтө жакын. Мол кара жаш балдарды отургузуп коюштур. Эч кандай шарт жок бул жерде. Буларды ошол өкмөт берген жерге көчүрүп алыш керек. Ушул жерде көрүп калган, ушул жерде жылбай турат. Караганда экинчи категорияда жолдун ортосунан 16 метр болуш керек. Обочина 3.75 болуш керек. Поворот келди. Поворот болуп, саптуу машина эгер КамАЗ кирсе, олар баары сүрүп кетет. Опасно. Мыйзамдын негизинде могул жерге бизде ушул жерден баштап аркага чыгыш керек болуп калат да. Дароо жерин конечка жерге жыйылса да. Бир нерсе болсо да азыр мисалга силер неправ болуп каласыңар да, эгерде могул жерде кырсык болсо, силердики неправ болуп калат да. Ошо туугандар, мына могул жерде кенен шарт түзүлүптүр. Ушул жерге келип соода кылып, чатырыңарды тигип соода кылсаңар болот экен. Мына өкмөт тарабынан, айыл өкмөт тарабынан бул жерге муниципалдык базарбы, ошол түзүлгөн. Анан Азыркы убакта республикалык масштабта Базар Коргон районунун аймагында кооптуу жайларда соода саттыктар боюнча ишмерчемдер жүргүзүлүүдө. Таптуулдандыкта анан авария көп ушул кесиптеште болот. Элге шарт түзүш керек да негизги милдет ошол. Коопсуздуктан ашкан. Жазы. Так. Азыр эмне болду бул? Мына самсаларды азыр алдырып атабыз. Самса тендерлерди полный алдырып. Ассаламу алейкум туугандар. Базар Коргон району жол кызматкерлери азыр жолдун боюнда сатылып аткан, кооптуулукту жаратып аткан соодалар боюнча азыр билсира иш-чаралар жүргүзүүдө. Себеби мына Жалал Абад маданият жолу жаңы курулган себеп жол кырсыктары аябай көп болууда, катталууда. Анан көп соода саттыктар ошол жолдун боюнда туруп, адам өмүрүнө коркунуч жаратып атат. Азыр мына биздин Базар Коргон районунун ГАИ кызматкеринин жетекчиси бул жерде мына самсы сатылып аткан жолдун боюнда. Ошого мына штраф жазылып атат. Кайсыл статьянын негизинде болду? 179 берени биринчи бөлүгү менен 3 миң сом айып салынды. Буларга биз убагында 3 күн мурун эскертме бергенбиз. Эскертмелиги дагы эме кылбагандыктан биз азыркы келип протокол түзүп, азыркы рейд учурунда жаздык. Эскертме кагаздарын алдыңыз беле? Хорошо. Анан бериптирби? Бериптир. Мына жолда кууш карагыла бир жагынан. Кенен болуп баратып эле мына узкий болуп калат. Эгер сол тараптан машина келсе, автоунаага коопсуздук жаратат. Мына азыр бул жакта да дароо турат. Жолго жакын. Эртеңден баштап нече жерден алып кетет. Азыр мен ушерден алгыла дедим. Биз дагы ушу дыйкан эме адамдарга дагы биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошолорго азыр нече түшүнүп мен сразу жерге эскертмени берип, нече, Siz düşündünüz Siz bir yerine barbanız, hazır meriyeden barsanız, meriyeden sizge toçka verir. Anam bir yerden boş pişke yel aralık yol bolğanından koopsuzluğu var, yol transport kısıklarını aldılar maksatlar. Hazır yemeğinizde seyir hava. Ben sizge yemek kılıp durup, sizge ben az eskertme ayttim. Eskertme kağazını aldınız. Oşu mene siz bir yerden alınız, ece. Автоунаалар эгерде КамАЗдар каттуу келе турган болсо, кокус болот да, сүрүп кетет да. Ошо коопсуздукту сакташ керек да же. Соода да керек. Ооба, мэрияга барып кайрылсаңыз, сизге атайын жер бөлүп беришет сатканга. Хорошо. Туугандар, буларга да эскертме берилди. Жолдун мына эки тарабына отражательдерди коюш, мындай коопсуздук сакташ керек. Туугандар, жолдун ант барасак аз кууш болуп калганда, экинчи категорияда жол населенный пункт, ненаселенный пунктта бөлүп коюшкан. Населенный пункт 15-16 метр болсо, ненаселенный пункт 10 метр деп койгонда. Анан бул эми эл аралык жол болгондон кийин бардыгы сплошной 15 метр, 16 метр болуш керек эле. Анан могул жерлерге сөз штраф видеокамера коюшубуз керек болот. Анча-мынчасы светофорго карабай, мына аварияга да учуп атышат. Жол тарп жерде. Мына карагыла, келатып эле мына жол кууш болуп кетет да. Ушундай жерлерде авариялар көп учуп атат. Бардыгын видеосъемкага тартканга шарт болбой калат. Бирок телефондар чалуулар болуп атат да. Ушундай авария болуп атат, ошондой кууш жерлерде деп. Белгиге бардыгы эле карабайт экен да, караган учуу мезгилде дагы аркасынан каттуу машина келип калат экен, сүрүп кетет экен. Анан бул сигнал столбалары дагы жакын болуп калган. Көбүн көрдүк ушул жерде сүзүп кыйратып кеткендерин. Баары жагалап коюп атышат. Өткөн Ташкентке бардым. Ташкентте жол перевалдарына чейин ошо 4 полоса, 6 полоса экен. А бизден мындай түз жерлерибиз дагы мындай кууш болуп калган да.
Туугандар, эгерде катуу ылдамдыкта келе турган болсо, мол тарапты да сүрүп кетет да. Бул жака алдын ала жанагы отражательдерди коюш керек. Отражательдерди заранее койдуруп, жанагы ылдамдыкты азайт, белгини коюп, мисалга дарбаздар бергенде 40 дегенби. Туугандар, сунушта элдерге тиричилик керек, соода керек, сөзсүз дыйкандарга. Мисалга бул жака автоунаа келетсе, бул жака жанагы чектөө 40 кылабы, 20 кылабы, ошо автоунааны басаңдата турган. Анан аркы бетке дагы отражательдерди коюш керек, элге да шарт түзүп бериш керек. Ала көнбөйт. Кирет ал жака барбайт, токтобойт. Ушул жерге көнүп калып, ушул жерден жылбай турачак. Булар аз жолдон бул президентке кайгылап, эмне үчүн башка тергөөдө албайт, именно ошо бизге келип Атайын шарт бөлүнгөнбү? Шарт бөлүнгөн ал жерде. Жолдун боюндабы? Жолдун боюнда. Көрүш керек экен. Ошол жерде көрүш керек. Булар өздөрү да көнбөгөн ал жерде. Ошол бул дыйкандар көнбөйт ал жака көчкөн. Могул жер президенттин жардамына 56-жардамга туура келбейт, мыйзамсыз. Жолдун талабына да жооп бербейт. Азыр Буга чейин эскертүүлөр берилген булар. нормативди эсептеп көрөлү туугандар азыр. Эгерде жөнөкөй кадам менен алып караганда экинчи категорияда жолдун ортосунан 16 метр болуш керек. Обочина 3.75 болуш керек, анын артынан жан жол болуш керек да, 1 же 2 метр. Азыр жолдун ортосунан жөнөкөй кадам менен мына жолдун ортосу азыр ушул жерден 16 метр эсептейбиз да. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, азыр мына жактан келип тарттым. Ушул жерге чейин азыр 16 метр болду. 16 метрдин ичинде бул жагында болуш керек да. Же бул жакты мына тоону ары сүрдүрүш керек. Бираз. Керек. Анан ар жакта жер бөлүп бердик деп атасыңар. Ооба, муштал базарынан ошонун алдында жер сүрүп тегизип даярдап койгонбуз. Алекоттер анан. Ошол жерге буларды содагы бар десек көнбөй жатышат. Бирок, 16 метрден нары кылса, бул ограничение коюп коюш керек да, жерге. Жакын кылыш керек. Ал жерге бир бордюр коюш керек, бир нерсе кылыш керек да. Булардын коопсуздугун сакташ керек. Эгерде бетондосо, машина сүрүшө да ошол бетондорго каталыш керек да. Азыр могул жер поворот экен да. Поворот болуп, саптуу машина эгер КамАЗ кирсе, булардын баары сүрүп кетет да. Опасно. Жеңишеке, эгерде мына жерге чейин 16 метр болсо, могул жерге бир бордюр бир нерсе койдуруш керек да, ошондон биягына соода кылыш керек да. Могу дарбыздарды бияка чыгарбай, ичкерирээкке киргизиш керек. Кыла аласыңарбы, ичкерирээкке киргизе аласыңарбы? Өткөндө да ушинтип айткан. Жок, ушул жерде поставить сенсиз да. Туурабы, азыр. Кылка кылат. Эми мындай болуп калды. Быйылкы жылы эми оны азыр 40 бант биткенче жер тоз пишип өтүп атат. Мага жок кылыш керек да, аны жерде азыр 8 тоннада да азыр турат, өзүм билишим. Булар кыдыра турат мыякта, азыр дагы талаада ошончо. Эми азыр 40-кынча күз келет да буну. Жок, муну азыр кийинкиге неме кылыш керек? мындай кылса болот экен. Азыр арыз жазып, мэрияга эмеге кылып, могул жерге бордюр коюп бергиле, бир нерсе коюп. Бирок алга карабай сүрүп кетиши мүмкүн да. Дарбыз карабайт да, кырсык карабайт да. Любой убакта болушу мүмкүн. Мисалга, азыр могул мыйзамдын негизинде могул жерге биз ушул жерден баштап аркага чыгыш керек болуп калат да. Дарбыз эми конечка жерге жыйылса эле. Бир нерсе болсо дагы азыр мисалга силер неправ болуп каласыңар да, эгерде могул жерде кырсык болсо, силердики неправ болуп калат да. Ошон үчүн аркага чыгыш керек болуп калат. Ошого чыгыш керек. Навести аркага жылдырып койсо болот, дарбыз деле жылса болот. Шарт бар экен бул жерде. Азыркы убакта республикалык масштабта Базар Коргон район аймагында кооптук жайда соода сатык рейд жүрүп жатат. Ошондой эле биргеликте айыл өкмөттүн сотрудниктери менен биргеликте иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бул жол транспорт кырсыктардын алдын алуу максатында иш жүрүп жатат. Азыркы учурда Ош-Бишкек автожолунун Базар Коргон шаар райондорунун аймагында Ош-Бишкек автожолунун 554 километринде соода сатык жүргүзүп жаткан кооптуу жердеги жарандар менен тыгыз иш алып барып эскертүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эскертме кагаздарын берип, эскертилгендерге чара көрүп протокол түздүк. Азыркы учурда эскертүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ушул учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын жарандарына жана Базар Коргон шаар райондорунун жарандарына эскертип кетмекчимин. Кооптуу жерде бир эле соода сатык жүргүзгөндө бир эле пайданы эмес, элдин коопсуздугун, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңарды, бала чагаңыздардын коопсуздуктарын өнөкөтүшүңүздөрдү сурайм. Эме, туугандар, могул метрге нормативке качанга жылдырасыңар? Ya, kaçan başlasın artık? Nece? 2-3 günde. 2-3 günde mi? Balдар yokta.
Biz özümüz kolumuzdan kelbeydi. Men ötkende aytgandan beri bunu mınаны dagы tospayla күндө отурдum. Кандай болот бул жагы деп. Дароо сайргап кетип. Анан кече балам келди эле, кече тосуп бер деп. Өкмөттөн эже арыз сурасаңыз, могул жерде ар жагы бош экен дең. Сүрдүрүп кадимкидей бул жерге шарт түзүп алсаңар болот экен, а? Жыл сайын мындай сатыла турган кылып. Бул жагы айтты. Жанагындай немелерди илгиленип, ордо şu предупреждениен Отражательдерди, ограниченияларды да коюп коюш керек экен да. Куда калса бүгүн кылабыз аларды. Бул жакты кылгатандар жылдырабыз. Мисалга могул жака дароо сатып алганга, автоунаа келип токтогонго да шарт болуш керек да. Ооба. Обочинадан тышкары. Ошондой. Өзүңөргө эле жакшы эже. Бул жакта да өтө опасный. Базарда место жок, ошон үчүн айла жоктан чыгып отурабыз да берге. Ооба, андагы көрүп атабыз. Тиричилик керек да. Тиричилик жок. Буларга да эми булардын иши да. Булар коопсуздук жаратпаса кийин булар да эметет. Эмнеге карабадыңар дейт да. Ошондой. Мейли эже. Мына кара, сүрүп эле кетет да булардычы. Бул жолду карагыла, өтө кооптуу, бул жолго өтө жакын. Мына кара, жаш балдарды отургузуп коюштур. Эч кандай шарт жок бул жерде. Буларды ошол өкмөт берген жерге көчүрүп барыш керек. Эгер автоунаа келе турган болсо, балдар бул жерге опасный. Жанагы айыл өкмөт берген жерге көчүп баргыла, ошол жака. Мына карагыла, сүрүп кетет да. Айыл өкмөт айткан, Анал жакта келдиң сага айыл өкмөт. Мен сага көргөздүм. Көргөзмөдүм. Карана айыл өкмөт айтпаптыр да буларга. Качан келишти? Жаңы келишкен окшойт. Жаңы келишкенби? Жаңы келишкен. Азыр келишиптир. Өтө жолго жакын. Буларды жанагы сиз айткан жерге көчүрүп барыш керек да. Ооба муниципалдык базарга көчүп барыш керек. Бул жерден канча километр? Ал жер. Жакын. Жакын элеби? Туугандар, бул жер өтө кооптуу экен, буларды ошол жака көчүрүп барыш керек экен. Көчүрүп барганга шартыңар бар жокпу? Портер лабы бар да. Кечирак бар, ошол жака жүктөп баргыла. Өзүңөргө эле жакшы, эгер сүрүп кетсе, бир аз дарыбыз деп өмүргө коркунуч келиши мүмкүн да. Туугандар, молда карагыла, аялдамага келип калыптыр. Бул жерде ар түрдүү эмелер жүрөт, айдоочулар. Катуу ылдамдыкта, анан авария көп ушул кесилиште болот. Анан бул жерге коюп коюштур. Уктап жатып калышы мүмкүн бул жерде кара. Уктап жатып калышы мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Туугандар, бул жерде азыр аялдамада болуп калган бул жерде. Анан жогору жакты карасак, бул жерде аябай көп кырсык катталган жер. Акмандыктар билишет. Адам өмүрүнө да коркунуч жаралган жер. Эми светофор коюлду, жакшы, бирок ага карабай анча-мынча айдоочулар каттайдашат да. Анан бул жерге да кошуп жаштыра видеокамера коюш керек экен, анан карагыла. Азыр жол өтө жакын болуп калганда, мына азыр муниципалдык эмеге көчүргөнгө муну да айтканга эскертесиңер. Бул Акман айыл өкмөт тарабынан буга чейин 2 жол эскертүүлөр берилген. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эгеси дагы жок экен, азыр күн убакытча абет болуп калды. Эскертүүлөрдү бергенбиз, атайын шарт түзүлүп муниципалдык базар бар, ошонун алдынан көчкөй деп. Буларга портерди апарып эле жүктөп ошол жака апарыш керек. Мындай кылыңыздар, портерди алып келип жүктөп туруп ошол базарга эле көчүрүп апарып коюш керек да. Дарыбыздарына зыян жеткизбейчи, ушул жерде соода кыл депчи. Жок, булар да мындай катты ойлойт да бизге. Ал жерде безопасность жок дейт. Не себептен? Бул бетинде жанагындай тосулган обочиналар бар да, эмелер. Азыр көркөрбөйлү ошол жерде. Көркөйлөлү. Эркелер булар зеригип коюшу мүмкүн да, өздөрү көчүрбөй. 3-4 портерди алып келип, көчүрүп апарып ушул жерде соода кылгыла деп эле. Ачы көрмөйт, айтып койсо. Жана эже айтты го, мен алдыңа жатып өлүп берем. Ким жок. Келгенде бул жерде сатуучулардын арасынан бир эже бар экен. Мен өзүм давлением бар, жүрөгүм оорум бар дейт. Сиз айткан жака көчпөймүн дейт. Сиз келип көчүрсөңөр, мен президентке чейин кайгыламын. Мага именно ушул жерге келип соода кылганга уруксат беришин, мен эч жакка жылбайм деп бизге шарт коюп атат. Машина уруп кетсе, башка бир жол коопсуздугу болсо, бузулса десек, биз ага өзү жооп беребиз, силерди күнөөлүү кылбайбыз деп ушундай шарт коюп атат бизге. Андай болбойт да, билишпейт да. Элге шарт түзүш керек да негизи. Негизги милдет ушул деп. Коопсуздуктан ашкан. Азгандар, бул жерде да мисалга жерди кеңейткенге шарт болгон, тилекке каршы обочиналар тар болуп калганда. Мына аркы бет такыр эле мына 1 метрдей эле жер бар.
Булар азыр чекеге алып атышат. Эмне түшүнүп каттар жазып беришкен? Жылдырабыз деп. Ооба, мен жолдун боюндағы сататын келіп азыр жинап кетем. Себебі тұрған ойыншық, чемпион жағынан лайық. Ода сатып тоқтам деп тұрған боз ит тұрған шықты. Боз ит тұрғанда ушул жерге барын ушул жакка көчүрөйүн дегенсиң эми. Ооба. Келбей атышат. Бұл жерде нақыметті барсаңыз, еміне қойылған оны. Азыр оң жакка туштайсың? Оң жаққа. Мынау кеден жерге экен да. Сүріп Бул жактарга элге шарт түзүп навеста жасап бериш керек экен. навести Болбосо элдер өздөрүнө жасап берет. Урматтуу базар кордон туугандар, мына жерге Акман айлап өтүп, Бул жерге дароо сатканга шарт түзүп бериптир. Айланасын тартып койсоң. Кенен жолдун ортосунан алыс нормативке жооп берет. Бул жака жана жолдун боюнда тигилген палаткаңарды алып келип ушул жерге тигип сата берсеңер болот экен. Бул жерде аянты канча? Біздің айлық баттағанан ошол Нол Ошпек жолунун четиндеги муниципалдык базардын жанынан Сындатай дагы сатканга дыйкандарға кичине шарт түзүп беребиз деп түзүп дегенбиз. Электр энергиясы чубалуулар келген. Дыйкандар ушул жерге келип, ушул жерге тигип, соода кылсаңыздар болот деп уруксат бергенбиз. Ага карабай дыйкандар көнүп калган жеринен бул жака көчкөнүнө каршы болуп атышат. Бары бир жерде болсо дагы айдоочуларга да жеңилди. Айдоочуларга да жеңил болот, жол коопсуздугу да сакталат экен. Жүргүнчүлөргө соода кылып аткан адамдарга дагы коопсуз болот. Туугандар, ушундай сонун шарт түзүп бериптир, жер бөлүп бериптир. Ушул жерге келип кенен соода кылсаңар, өмүрүңөргө да коркунучтуу турбайт. Баланан бирөө жарымды сүрүп кетсе, уруп кетсе, анан деп башты кармап отуруп калбай, ушул жерге келип көчсөңөр шарт түзүгүлө бар экен. Нол магазин кандай магазин? Бул ошол муниципалдык базарга салынган. Ичиндеги арендага келишим түзүп алышкан. Жакында ачылып соода башталат. Муну айлык металл салганбы? Айлык металлдан салынган. Эгерде келечекте да жыл сайын мындай дарбыз саткан көйгөй болор экен да, ушул жергиликтүү өкмөт тарабынан ушул жолдун боюнан үстүн навес кылып, мына шарттаргачы жамгырга, күнгө кабылбай ушундай проекттер бар жокпу? Мен бул боюнча конторго кайрылып, шарт түзүп берсек болот. Келечилер менен макулдаштырып. Мына жерге узун кылтыр навес жасап туруп, ошол бүт дарбыз коон саткандарга бөлүп берсе, мындай шарты менен да жакшы болот экен. Ошондой. Ушундай жерлер бар да, мындай бош жаткан жерлерчи. Ошондой жерлерди бүт шарт түзүп жасаш керек экен. Базар коргон элинин жолдун эки тарабы бүт эле дарбыз коон да. Ошолго сөзсүз өкмөт буларга шарт түзүп бергенге аракет кылыш керек экен. Мына свет бар экен, э? Свет келген. Атайын ушун үчүн тарткансыңарбы? Ошол муниципалдык базарга дыйкандарга тартылган. Бул туалет, ажатканасы. Ажаткана даяр иштейт. Мына туугандар, ажатканаңар бар экен. Келип соода кыла берсеңер болот экен. Туугандар, мына могул жерде кенен шарт түзүлүптүр. Ушул жерге келип соода кылып, чатырыңарды тигип соода кылсаңар болот экен. Мына өкмөт тарабынан, айыл өкмөт тарабынан бул жерге муниципалдык базарбы, ошол түзүлгөн. Анан мына токто тартылып кетиптир, свет ажатканасы да бар экен. Эгер бул жерге келип кылсаңар, мына силерге тийишпейт. Анан автоунаа кырсыгынан дагы бир аз болсо дагы сактайт. Жолдон алыс экен да. Анан бул жерде түз экен, жол. Жанагындай бурдуш эмес, мындай коопсузураак жай экен да. Анан эгер көчүп келсеңер, мындан дагы жакшы шарт кылып бере тургандай да. Анан ушул өкмөткө да кайрылып кетем. Ушул жерге бир навес болсо, ошол жамгырга, күнгө элдер кыйналып кабылбай, ушул жерге навес жасап берсеңер. Узун кылып, темирден кылып жасап койсо, ачык кылыпчы. Элдерге дагы шарт болот. Себеби бизде базар коргондо дыйкандар көп эле ошол дарбыз сатышат жайында. Ушул жол дарбыз, пияз, сайыз ушул жолдун боюнда сатышат да. Бардыгын эле мына базарга чыгып шарт эмес, сатканга шарттары жок да, мүмкүнчүлүгү жок да. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Туугандар, биз азыр базар коргон участогунда турабыз. Мисалга бир эле базар коргон эмес, мына Шамалсай, Ташкөмөр, мына Кочкарата, мына трассада аябай дарбыз саткандар көп да. Ошого кайрылып кетерим, мэрияга, жергиликтүү өкмөткө ошол дыйкандарга шарт түзүп берсеңер. Жолдон алысыраак кылып, мындай таладан бир жер бөлүп берсеңер. Ошолорго шарт кылып берсеңер. Ал жерде дагы мисалга автоунаа токтогонго Шамалсайга өтө кооптуу да. Жолдун боюнда эле жайгашкан да, жышы жайгашкан. Ошолорду ичкерирээк кылып, күн тийбей турган, жамгыр тийбей турган кылып элге шарт түзүп бериш керек да.
азыр биз могу Базар Коргон району мындай биз ал жакка кирише албайбыз. Бул жак эми алардын административдик эмеси башка да. Бирок жалпы кыргыз элинин жери, кыргыз элинин мындай территориясы, трассасы, жолу. Демек ошол жолго өкмөт шарт түзгөнгө аракет кылыш керек да. Базар Коргон өзүнүн колунан келишинче азыр аракет кылып баштаптыр. Мына могул жерде жакшы кылып бөлүшүптүр. Мындан ары жакшы кылат деген ойдобуз, жанагы навестер жасап. Базар Коргон биринчи болуп баштап берсек, берки шамалса башкаларга атаңдашпай, биз өзүбүз мындай жол көргөзүп берсек, башкалар да бизди Базар Коргондо туурап, ошондой коопсуз жайга көчүп соода кылышат да. Базар Коргон ошол биринчи болуп биз баштап берели, дыйкандар. Жолдун чекесине коопсуз кылып, ушул өкмөт айткан жакка көчсөк, өкмөт ГАИге дагы, анан өкмөткө да чоң рахмат ушундай аракеттерди кылып атканга. Ден соолугун, өмүрүн ойлоп, Мына карагыла азыр обгон кылды. Мисалга мындай жолдо баратканда, жолдун эки тарабында мындай иштебеген, мындай бош жаткан жерлер бар да. Ошондой жерлерге мындай атайын дыйкандарга шарт түзүп, жолдун мындай нормативке жооп берип, эме линиядан нары шарт түзүп бериш керек да. Мисалга, мындай жерлерде кылса болот экен, ичкерирээк. Автоунааларга кадимкидей парковка болуп, кооптуулукту жаратпай кылса болот. Дамлажанов көчөсүндө дагы жан жол жок бул жерде. Ичкерки көчөлөр жолго чыгып, мынтип өздөрүнө кооптуулукту жарата бергенде, мынтип. Мына карагыла, бул да чыгып алган. Булар боюнча да башка чыгарылышта видео тартабыз.